Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыктары менен дайындалган жергиликтүү соттордун судьялары салтанаттуу түрдө ант беришти. Мамлекет башчынын аталган 15 талапкер боюнча жергиликтүү соттордун судьялык кызматтарына дайындоо жөнүндө жарлыктары кабыл алынып, алар төмөнкү сотторго судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн жиберилди. Мен Бекбулатов Айбек Бектурсунович Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматына киришип жатып, Жалал Абад облусу Нокен райондук сотуна Осмонов Тарасбек Сапарбекович, Базаркоргон райондук сотуна Каримова Жипара Кудайбердиевна, Алабука райондук сотуна Бейшеев Камарбек Арзыбаевич, Токтогул райондук сотуна Бегимбаева Аида Алымбековна, Солпуева Назира Мукамендиевна, Майлысуу шаардык сотуна Турмаматов Муратали Курсаналиевич, Ташкөмүр шаардык сотуна Бектемиров Куралбек Абдималикович, Ош облустук сотуна Исажанов Келдибек Сайдахматович, Ош облусунун административдик сотуна Жаныбекова Жаңыл Жаныбековна, Чоң Ала райондук сотуна Абдрахманов Рахманали Ашыралиевич, Нарын облустук сотуна Койлонбаев Азамат Ишимбекович, Жумгал райондук сотуна Нурбаев Бактыбек Сайдылаевич, Ыскөл облусу Аксуу райондук сотуна Бекбулатов Айбек Бектурсунович, Бишкек шаары 1-май райондук сотуна Акылбекова Джамиля Дилдебековна, Медеров Азирет Баратович. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын дайындалган судьялардын ыйгарым укуктары жүзөгө ашыруусу ант берген күндөн тартып башталарын белгилейбиз.